Ал убакта ушундай тим эле ырдайм, сахнага чыгып ырдасам болду деп эле ушундай. Ошентип гастролго азгырып алып кетип калышып, ошондон улам аягына чейин окуй албай калам да. Азыркыга чейин эсимде аябай оор күндөр өткөн, ысыкта, суукта каласың дегендей. Кээ бирде жатаканаң жок, машинанын ичинде түнөп калган күндөр болгон. Тойдон иштеп тиричилик өткөзөм дегенден алысмын да. Азыркы убакта эч кандай продюсер менен иштешпей элемин. Акча жөнүндө такыр түшүнүгүм жок экен ошол убактачы. Мен өзү негизи аябай ишенчекмин. Тилекке каршы аалагандан дагы айрылып калдым. Ошол убакка чейин Батирде турамын балам менен. Кыйынчылыкка дагы баш ийет экенбиз. Эмне үчүн анда ата энеңиз менен чогуу турбайсыз? Эми кандай десем, Мындай ачык айтсаңыз, эмне кандай ырлар бүгүнкү күндө жазып атасыз, эмненин үстүнөн иштеп атасыз, мындай ачык мындай кабар берип кетсеңиз да сиздин көрөрмандарыңызгачы, жакында сизди кантип эмне менен тосуп алышат да? эми көптөн бери жаңы ырларым чыга элек негизинде. Анан эми көбүнчө азыркы жаздырып аткан ырларым сүйүү жөнүндө. Андан сырткары дагы башка ырларды дагы жаздырайын деп атам, буюрса. Эски убакыттарды эстеп айтып берсеңиз да, ал кезде кимдер менен иштешчү элеңиздер, ошондой эле режиссерлор, продюсер деген түшүнүк бар беле? Бир аз эски убакыттардан айтып берсеңиз. Эми ал убакта чындыгында мен дагы аябай эрте аралашкам чыгармачылыкка. Анан ал убакта эми азыркы учурдагыдай бизде техника андай азыркы убакта техника жок болчу албетте. Анан клип тартылганда бир эле камера менен эле тартылат элек. Бир камераны монтип эле коюп коюшчу. Анан ошол камерага биз каалагандай ырдап ошентип тартыла берчүк да. Кимдер болчу ошондо режиссерлор, клипмейкерлер? Клипмейкерлер ал убакта Мыктыбек Арыстанбеков агабыз, анан Ашим Полотов деген агабыз бар болчу. Менин жана классташым деген клипим бар болчу. Мектептин ичинде тартылган. Ошол клипти Ашим Полотов тарткан болчу. Кайсыл жерде тарткансыздар? Ошол Бишкек шаарында эле 68 мектепте тартылган. Эски Клара менен бүгүнкү жаңы Кларанын айырмасы эмнеде? Эми албетте айырмачылык болот десем жаңылышпайм. Эми мурунку кезим кандай? Ал убакта жаш 5-класстын окуучу кызы болчумун. Ал убакта бала кыял. Анан бир гана ушу сахнага чыгып ырдасам эле деген нерсе болгон да. Болгон экен деп ойлойм да, азыр деле ойлоп көрсөм ошол убактачы. Азыркы учурум эми албетте мага өзүмө билине бербейт. Сиздерге балким билинеттир мурунку кезим менен азыркы кезим. Азыркы кезим арыдан канча жыл өттү. Эне болдум дегендей. Балким эми айырмачылык бардыр. Ой жүгүртүүңүз башкача болчу да барбычы ошол кездечи? Андан ары сизди мындай кандайдыр бир артыңыздан жөлөк болуп, сизге кандайдыр бир жардам берип, сизди колуңуздан тартып, сүдүрөп кеткен кишилер болбодубу? Болгон. Ал учурда менин бир тууган агам көбүнчө ошол кичинекей убагымда ата энем табышташкан экен да.
карындашың ушундай ырдап атат, мейли биз дагы каршы болгон жокпуз. Ырдагысы келсе эми ырдай берсин, бирок аябаганда эле жаш кичинекей болуп атат. Ошондон улам сен жанында өлөк жөлөк болуп карап жүр карындашыңды дешип, анан ошол агамды табыштап ошентип карап жүр дешип деп ушундай табышташкан экен да. Анан ушул кичинекей убагымда агам мени алып жүрдү, карап жүрдү, көптөгөн гастролдордо жүрдүк дегендей. Анан тилекке каршы ал агамдан дагы айрылып калдым. Анан ошол дагы. Бул айрылуу сизге чыгармачылыктан узактаткан, алыстаткан жок да бул айрылуу? Эми Же ошондон кийин өзүңүздү такыр мындай жалгыз сезип алыстап кеткен жоксузбу? Эми албетте жоготуу деген бул аябай оор нерсе экен. Баарыбызга тең эле бул нерсе өтө кыйын нерсе болду. Ушул убакка чейин ордо билинет бизгечи. Анан айрыкча мага билинет да, себеби дегенде кичинекей убагымда көп мага өлөк жөлөк болуп карап, атанын дагы апанын дагы милдетин аткарып ошентип жүрүп калган болчу да негизичи. Продюсерлук ролду аткарган турбайбы? Эми ошол баардык жагынан ушундай көзөмөлдөп ушинтип жанымда жүрчү мени карап. Эми ошол кезде клиптер канчага тартылат эле? Канчага тартып беришет эле клипмейкерлерчи? Ал убакта эми биз көбүнчөсү гастролдоп жүрчүк да. Анан бүтүндөй Кыргызстанды, кыргыз жерин бүт жерлерин кыдырып эле ошентип концерт коюп, анан концерттен түшкөн каражатка ыр жаздырып, форма тиктирип, клип тартылып, ошондой нерселерди эле жасап жүрчүк да. Көбүнчөсү ошол концерттен иштеп тапкан каражатты кайра эле чыгармачылыкка жумшачу элек да. Канча табат элеңиздер да, эгер сыр болбосо ошол кезде? Мисалы, эң жакшы канча акча тапкансыз да? Чындыгында ал убакта мен өтө мектеп окуучусу жаш кыз болчумун. Акча жөнүндө такыр түшүнүгүм жок экен ошол убактачы. Анан ар бир концерттен канча каражат түшүп атат, кайсыл жака канча каражат жумшалып атат, такыр эсим болбоптур чындыгындачы. Такыр эстебейсизби мисалы? Такыр эсимде мындай каражат, акча жөнүндө такыр түшүнүгүм болбоптур. Бирок билем концерттен иштеп тапкан акчаны ырга, формага, клипке жумшарыбызды билет элем да ошол жөнүндөчү. Анда сизди ошол кезде кандайдыр бир чөрөлөр пайдаланган эмеспи? Эми Сиздин түшүнүгүңүз болбосо, сизге кандайдыр бир мисалы кеңешчиңиз болбосо, жаш болсоңуз эле акча тапканга мүмкүнчүлүгүңүз бар эле да. Себеби концерттериңиз мен билем, мисалы Ошто концертиңизге биз барганбыз, бүт толо эч кандай орун таппай калат элек да. Мен 2 концертиңизге барганмын да. Ошондуктан айтып жатам, сизге кандайдыр бир пайдалангандай бир сезим калтырат да андачы. Ошол кездеги ырчыларбы, уюштуруучуларбы? Ал убакта көп нерсени көптөгөн ырчы эжекелер менен деле иштештим ал убактачы. Анан эми билбейм, мага эч нерсе билинбептир да ошол убактачы. Менин оюм ошол бир гана эле сахнага чыгып ырдаш болуптур да. Анан каражат менен ишим болбоптур чындыгында. Бирок мүмкүнчүлүгүңүз бар эле да. Сиз ошол кезде аябай жакшы акча таап. Албетте. Азыр
ойлоп көрсөм, ошол убакта мен мүмкүнчүлүгүм аябай болгон экен. Өзүм үчүн көп нерселерди жасасам болмок экен деп ойлоп калдым да азыркы убактачы. Анан эми өтө жаш секеле кыз болгондуктанбы, көп нерсеге түшүнүгүм жоктуктанбы, анан көп нерсеге ээ боло албай калган экенмин чындыгында. Сиз шаарда чоңойдуңузбу же айылда чоңойдуңузбу? Мен өзү Жалал Абад областына караштуу Көк Жаңак шаарчасынан болгом. Туулуп өскөн жерим ошол жак. Анан ал жакта мен 6-класска чейин окуганмын. 6-класска чейин окуп, анан ырдап баштаганда эле ата-энемдин жанынан, ата-энемден 6-класста кетип калган болом да. Андан кийин 11-класска чейинби, жок 11 эмес, 9-класска чейин болсо керек, агам жанымда жүргөн көпчүлүк учурда. Сизди ким мындай Клара Алибекованы ким мындайча айтканда даярдап, ушундай өстүрүп, ким сизди коомчулуктун алдына алып чыкты да? Эми Мисалы өзүңүз эле мындай чыгып калган жоксуз да, бирөөлөрдүн жардамы менен Клара Алибекова мындайча айтканда жылдыз, ушундай бир жылдыз пайда болду да. Ушул Клара Алибекованы ким алып чыкты да коомчулукка? эң биринчиси менин кызыгуум болуптур. Бул нерсе биринчи нерсеси ошол болуп атат. Анан экинчиден албетте элдин алдында алып чыгып, өйлөк жөлөк болуп алып жүргөн адам да болуш керек экен. Ошол жаңы эле айтып кеттим, агам десем жаңылышпайм. Андан сырткары көптөгөн мурунку муундагы ырчы эжекелер менен дагы көп иштешип калдым. Ошол. Агаңыздын музыкалык билими бар беле? Жок, агамдын музыкалык билими деле жок болчу. Ошол. Музыкалык окуу жайга тапшырып, бирок окубай калыпсыз. Өзүңүз кызыкпай койдуңузбу? Мен ошол азыр көп нерсени азыр ойлонуп, азыр түшүнүп атам да. Анан ал убакта ушундай тим эле ырдайм, сахнага чыгып ырдасам болду деп эле ушундай азартный деп коет го, азарттын маалым экен да. Анан чындыгында көпчүлүк ырчылар жүр бул жака, жүр ал жака, ыр жаздырып берем, форма кылып берем, клип кылып берем десе эле кызыгып кете берчү экенмин да. Азыр ойлоп көрсөмчү, ошондой экен. Анан 9-ду бүткөндөн соң Кренкеевага музыкальный училищега тапшырган болчумун. Анан эч ким деле мага акыл совет деле айткан эмес, музыкалык окуу жайга тапшырбайсыңбы депчи. Өзүмө ой келип кетти, бир аз болсо дагы кичине билим алайынчы деп ошол жака окуу жайга тапшырдым. Эстрадный вокал жагына тапшырдым. Анан тилекке каршы кайрадан эле ошо бир аз эми окуп баштаганымда эле тапшырып, гастролго азгырып мени алып кетип калышат. Ошентип гастролго азгырып алып кетип калышып, ошондон улам аягына чейин окуй албай калам да. Негизи эми окуган билим алыш эч качан кеч эмес дейт го. Азыр деле кеч эмес деп ойлойм. Кайра билим алгангачы. Ал ниетиңиз барбы ушундай алайын деп? Албетте ниетим бар. Эми ушул музыка чөйрөсүндө жүргөндөн кийин мен ойлойм,
азыр деле кеч эмес деп ойлойм музыкалык билим алганга. Негизи чыгармачылык бул аябай оор мындай кандай десем оор бир нерсе да. Сизге аябай бул нерсени көтөрө албагандай бир туюм сезилүүдө да. Эми азыр мурунку нерсе менен азыркы убакта эми айырмасы өтө чоң да, салыштырсаңчы. Мен ойлойм эми азыркы жаштар үчүн чыгармачылык менен иштеш өтө жеңил болуп калды деп ойлойм да. Мен деген ошол өтө 5-класстан баштап аралашып калып атпаймынбы чыгармачылыккачы. Ал убакта мындай условиялар жок болчу, студиялар жок болчу дегендейчи. Албетте гастролдо жүргөндө азыркыга чейин эсимде аябай оор күндөр өткөн, ысыкта каласың, суукта каласың дегендей. Кээ бирде жатаканаң жок, жада келсе машиненин ичинде түнөп калган күндөр болгон. Ушундай кыйынчылык күндөр аябай эле көп болгон. Ошондой болсо деле сизге жагат беле? Ошондой болсо дагы мен таң калам, ушул ысыгына дагы, суугуна дагы бүт баарына даяр болгон экенмин да, көрсөчү. Бул сиз пауза бердим деп айтып атпайсызбы? Эмне үчүн пауза берип калдыңыз, эмне үчүн токтотуп койдуңуз да чыгармачылыкчы? Турмушка чыктым. Бир баланын энеси болдум дегендей. Анан көпчүлүк учурда ошол көп убактым бала менен болуп калдым да. Бала менен күн өткөрүп, ушундай, ошондон улам ошол убактарда чындыгында чыгармачылыктан бир аз алыстап кеттим да. Ушул эле себеппи же башка бир себептери да барбы? Эми чындыгында бир жагынан ден соолук жактан дагы бир аз жабыркап калдым. Турмуш боюнча андан кийин бир тууган агамды жоготтум дегендей. Ошондон улам бир аз ден соолугуман дагы бир аз жабыркап, ушундай стресске түштүм десем. Ушундай стресске түшүп калдым окшойт деп ойлойм да ошол убакта. Азыр кандай бул стресстен кутулдуңузбу? Азыр кандайсыз? Эми азыр кандай десем, эми башка ырчылар сыңарындай эле тиричилик жашоо өткөзүп келатам ушул убакка чейин балам менен. Көпчүлүк учурда ата энем, бир туугандарымдын поддержкасы боюнча ушул убакка чейин жашап келатам. Ушул. Алар негизи өзүңүздүн мындай бир кирешеңиз барбы бүгүнкү күндөчү? Себебинде чыгармачылык кишилердин бир гана бүгүнкү эң жакшы кирешеси бул той болчу. Тойлордон ырдап, акча таап, көпчүлүк ушул менен оокат кылат эле да. Бүгүнкү күндө мына пандемияда күч алып, тойлор токтоп, сөзсүз түрдө эми ар бир адамда киреше болуш керек да. Сиздин кандай кирешеңиз бар да? Эми көпчүлүк ырчылар албетте балким көбүнчөсү той менен тиричилигин өткөргөндөр бар, мисалычы. Көпчүлүк эле ошондой. Негизи азыркы убакта ырчыларда ошондой эле нерсе болуп калды деп ойлойм. Эми мурун биз гастролдон көбүнчө гастролдо жүрчүк, анан каражатты гастролдон тапчук дегендей. Мурунку мундагы ырчы эжекелерибиз деле гастролдон иштеп, гастролдон каражат табышчу. Бирок азыркы нерсени салыштырсак, көпчүлүк ырчылар азыр тойлордон иштеп калышты дегендей. Анан мен деле мага деле чакыруу болуп атты тойлорго. Кудайга шүгүр, тойлорго барып аттым дегендей. Бирок бир гана тойду эле күтүп, или тойдон
тойдон иштеп тиричилик өткөзөм дегенден алысмын да. Эми бирде болот, бирде болбойт дегендейчи бизде. Эми ар дайым эле той боло бербейт мисалы. Эми бирде болот, бирде болбойт дегендей. Анан чындыгында ушул убакка чейин Батирде турамын балам менен. Көбүнчөсү ошол ата энем, бир туугандарымдын жардамы менен Эч кандай киреше жок экен да? Жашап келем ушул убакка чейинчи. Бирок бул оор эмеспи? Албетте, эми бир туугандарымдын деле ар кимисинин өзүнүн жашоосу, тиричилиги, үй бүлөсү дегендейчи. Анан ансыңарындай менин деле өзүмдүн жашоом, өзүм тиричилигимди өткөзүп келем, Кудайга шүгүр ушул убакка чейин. Бирок албетте кыйынчылык болот, болбой койбойт. Эми адам баласы болуп жаралган соң кыйынчылыкка дагы баш ийет экенбиз. Себеби дегенде бир баланы бүгүнкү күндө чоңойтуш аябай эле оор да. Себеби дегенде анын окуусу бар, тамак ашы бар, кийим кечеси бар дегендей да, сөзсүз түрдө эң аз дегенде ошондой эле Батирде турам деп атасыз. Булардын баары чыгаша да. Булардын баарына бүгүнкү күндө туугандарыңыз эле жардам берип келаткан турбайбы да, бүт баарын ошолор каржылап дегендей. Эми ар дайым эмес, эми кээде гана ошо кыйналып калган учурларда жардам бергенге алар даяр эле да. Башка күндөрдө албетте өзүмдүн эле. Эмне үчүн анда ата энеңиз менен чогуу турбайсыз эгер кыйналып аткан болсоңуз? Жок, мен эми өтө эле кыйналып, ушундай эле кыйналып жашап атам деп айтпайм. Кудайга шүгүр, эл катары эле жашап келатам ушул убакка чейин. Эми ата энемдердин деле өздөрүнүн жашоосу дегендей, мен дагы өзүмчө, биз дагы өзүбүзчө тиричилик кылышыбыз керек экен. Ар кимдин өзүнүн тиричилиги дегендейчи. Арабасын тартып кетиш керек экен дегендей. Ырчылар той менен эле ушуга багыттап ырларын жазып калды да. Ушундай ырчыларга кандай пикирдесиз да сизчи? Кандай көз караштасыз? Эми мен көз карашым түз эле негизичи. Анан эми бизде ырчылар көбүнчөсү тамадалар менен иштешип калышты, көпчүлүгү. Мисалы, кандай той болсо, үйлөнүү той болсо, жар айткан ырды ырдашат. Бала той болсо, бала жөнүндө ырдашат. Юбилей болсо, ата эне жөнүндө ошондой жолдор менен көпчүлүк ырчылар азыр ошондой система менен иштеп калышты. Чындыгында. Бул туурабы негизи ушинтип иштегени? Менимче туура эле деп ойлойм. Бүгүнкү күндө мисалы концерттер өзүңүздөр коесуздар. Көпчүлүгү барбайт да концерттериңиздергечи. Себеби дегенде сиздерди тойдон эле көрүп, тойдон эле мындайча айтканда мурунку сагынуу мисалы жок да, ырчыларга болгон сагыныч жок да. Анан бул деген кандайча эле туура болуп калат да. Эми биз деген ырчылар ар дайым эл мененбиз да деп ойлойм. Анан кийин эми тойдо деле ырчыларга чакыруу болот, мисалычы. Тойдун ээлери бизге деген мондай ырчы керек, мондай ырчыны бизге таап берсеңер деп тамадага сунушташат экен. Анан тамадалар ырчыларды таап беришет экен, ушундай. Бирок мондой нерсе болбойбу андачы? Эми тойдо барып ырдаган бул эми албетте эл чакырган жерге барыш керек. Бул барбай кое албайсың, туура. Бирок ал жерде сенин ырыңды канчалык деңгээлде алар мындай суусап, молкун канып угат да сиздин ырыңыздычы? Канчалык деңгээлде сизге кол чабышат буларчы? Себеби дегенде ар бир ырчы кол чабуу менен өзүнө рахат алат да. Себеби дегенде ал тойдо көпчүлүгү ичип алышы мүмкүн.
Сиздин ырыңызды канчалык деңгээлде алар угушат да, маани берет? Мен ойлойм, концерт болобу, той топурлар болобу, менимче бирдей эле го деп ойлойм. Той менен концерттер бирдей эле. Концертте деле ошол эле көрөрмандарыбыз, тойлордо деле ошол эле көрөрмандарыбыз дегендейчи. Бирок ал жерде сизге билет сатып, акча коротуп, атай сизди көрүү үчүн барат да. Бирок концерттечи, тойдо болсо сизди балким күтпөйт да ал жердечи. Күтүүсүз көрөрмандары бар да. Ошондуктан мен айтайын дегеним, барыбир мен концертке баргым келет да. Бир ырчыны көрүү үчүн атайын концертке барып, ошол сахнанын барыбир бир куту бар да. Сахнанын өзүнчө бир орду бар. Той бул сахна эмес да, барыбырчы. Ошон үчүн бүгүндө сахнанын да мааниси кеттиби деп ойлойм да. Мунуга сиз айтып отуруп турсаңыз, анда ырчылар да буга себепкер турбайбы андачы? Эми албетте сахнанын орду такыр башка дегендей. Тойдун орду башка болуп атат, албетте. Анан эми мен ойлойм, азыркы убакта система жашоо, биздин системабыз ушундай болуп калдыбы деп ойлойм да. Эми буга ким себепкер? Эл себепкерби же коомду ээрчитип кете турган сиздер себепкерсиздерби, кандай? Эми биз ырчылар кайсыл жака чакыруу болсо кете беребиз да. Концерт болобу, тойго болобу, кайсыл жака чакыруу болсо кете беребиз дегендейчи. Анан мен ойлойм, эми элдин эмеси го деп ойлойм бул нерсе. Мындайча эл буга эл өзү ушул нерсени каалап аткан турбайбы да, сиздин пикириңизде? Ошондой го. Эми бул сиздин көз карашыңыз, албетте. Сиз эми мындан ары да чыгармачылык менен иштеп атам деп атасыз да. Клиптериңиз качан тартылат? Мүмкүн эле кайсыл продюсер, менеджерлер менен иштеп атасыз? Барбы негизи менеджериңиз сиздинчи? Жок, эч кандай азыркы убакта эч кандай продюсер менен иштешпей элемин. Бирок продюсер менен иштешсемби деген деле ойлорум болгон негизичи. Анан азыр өз алдымча эле иштеп атамын. Буюрса ошол жаңы ырларым бүтүп калса, анан клип тартылсамбы деген өзүмдүн жеке ойлорум болуп атат. Бир гана ушул азыркы азыр өтө көтөрүлбөгөн оор абалда турабыз. Анан элдин маанайы жакшы болуп, оорудан сырткары болуп турса, биздин дагы мындан ары чыгармачылык менен иштегенге настроюбуз болот экен дегендейчи. Анан мен ойлойм, эртерээк эле ушул нерседен аман эсен чыгып кетсек, анан дагы мындан ары дагы алдыда койгон дагы пландар бар деп ойлойм. Мисалы батышта бүгүнкү күндө ушул оор абалда ырчылар, ушул өзгөчө чыгармачылык кишилер элдин маанайын көтөрүп турушту да. Балкондордо концерт беришип, ошол сыяктуу да. Мисалы Кыргызстанда деле Асол ушул нерсени уюштурду. Көпчүлүк убакытта балкондон концерт берип, сиз эч мындай элге ушул оор абалда элдин маанайын көтөрөйүн, кандайдыр бир нерсе кылайын деген планыңыз болдубу эччи? Азыр ырчылар жардам берип атат, чуркап атат, элдин маанайын ошондой эле кандайдыр бир деңгээлде кайрымдуулук иштерин кылып атышат да. Сиз ушул жааттыда эмне кылгыңыз келет да бүгүнкү күндө? Эми карантин убагында баардыгыбыз үчүн эле оор абал болду деп ойлойм. Бир гана баарыбыз үчүн оор абал болду өтө. Анан эми айла жок, баш ийдик дегендей ушул нерсегечи. Анан башка ырчылар эми кимдин колунан элдерге жардам бергенге абалы жетсе, ошол ырчы
мен ойлойм колунан келип турса жардам берсин деп ойлойм. Бул нерсе эң жакшы нерсе деп ойлойм. Эми Кудайдан кайтат деп коет. Менин деле башка ырчыларга окшоп, абалым башка ырчыларга окшоп возможностьм болуп турса, мен деле колуман келишинче жардамымды аябайт элем. Сиз негизи бирөөгө ишенесизби? Мындай кимге ишенесиз? Мен өзү негизи аябай ишенчекмин. Ишенчекмин деп атасыз, бирок мындай ишенбегендей бир нерсеңиз бар да. Мисалы, айтып атасыз, продюсер менен иштешпейм деп атасыз. Мындайча айтканда, бул деле бир ишеничсиздиктен улам болуп атса керек да. Жок, эми продюсер менен деле иштешсең болот. Эми албетте, эми азыркы убакта мен негизи ишенчек, ак көңүл, бирөөнүн көңүлүнө катуу тийип албайын, ушу көңүлүнө карап мамиле жасайм да. Ушул көңүлү ооруп калбасын, көңүлү эме болуп калбасын деп, чүчө болуп калбасын деп, ушундай адамдын көңүлүнө карап мен мамиле жасайм да, чындыгындачы. Мунун зыяндарын тартып калган жоксузбу? Бирок кээ бирде өкүнүп калам да. Ушул өтө эле ак көңүлдүк деле боло бербейт экен депчи, өзүмчө ушинтип отуруп калам кээдечи. Сиз азыр эми бир баланы чоңойтуп эме атасыз. Эми бул да белгилүү бир кишинин баласы. Кандай жардамдашып, каралашабы бүгүнкү күндө атасы? Эми кандай десем, ал кишинин деле өзүнүн семьясы бар, үй бүлөсү бар дегендей, жашоосу бар дегендей. Биздин дагы өзүбүздүн жашообуз, тиричилигибиз бар дегендейчи. Анан эми кээде гана бала менен сүйлөшүп, бала менен жолугушуп турат. Ошол. Бирок ушул убакка чейин батирде жашап келем. Бирок ата-энем, бир туугандарымдын айтуусу боюнча, эми канча убакка чейин батирде турушуң керек, балаң дагы чоңоюп калды, эми үй алганга аракет жаса деп ушинтип ушундай ойлорун айтып калышты. Анан мен дагы өзүм ойлонсом, чындыгында балам чоңоюп калды, үйлүү болушум керек, үй алыш керек деп азыркы убакта аракет жасап атам. Үй алууга аракет жасап атам. Буюрса насип кылсын. Бирок буга дагы аябай талыкпастан эмгектениш керек да. Талыкпай эмгектениш керек. Анан оңой эмес бүгүнкү күндө үй алуу алайын делечи. деп, ооба, үй алыш деле оңой нерсе эмес экен. Оңой эмес, албетте. Анан аракет кылып атам, бирок аз да болсо дагы, бир аз болсо дагы каражат жетишпей атат. Бирок ойлойм, балким убакыт сааты келгенде буюрса үйлүү болуп калабыз деген ой тилектемин. Сиз өзү эмнелерден ырахат аласыз да? Өзүмдүн оюмду ишке ашыра алсам, ошондо гана мен бул жашоодо ырахат ала алам. Кандай максаттарыңыз бар сиздин алдыга койгончу? Негизи алдыга койгон максаттарым өтө чоң. Кандай алар? Өтө чоң. Жашоо жактан дагы, жеке жашоо жактан дагы,
чыгармачылык жактан дагы ушул бүт баардык жактан ойлорум аябай чоң да. Бирок ошол нерселерди чыдап жасаш керек экен. Өзүңүз аябай балакай эле окшойсуз, мен өзүңүз. Менин негизи көпчүлүгү мен теңдүү дос курбу кыздарым айтып калышат. Сен өзүңдүн жашыңдай көрүнбөйсүң, өтө жаш көрүнөсүң деп ошентишет. Даже бизден дагы сен жаш көрүнөсүң деп ошентип калышат да. Анан чындыгында карасам ошондой эле экен да. Бул эмне үчүн ушундай? Сиз атайын бир нерсе, мунун сыры болсо керек, ушундай жаш калуунун, ар дайым жаш жүрүп. Мен эми атайын ушундай жаш көрүнөйүн деп көп нерселерди деле колдонбойм, эч нерсени деле колдонбойм да. Анан ойлойм, балким биз чыгармачыл адам, жан дүйнөбүз таза, анан көп нерсени жүрөгүбүзгө бат кабыл алып, ошондой калк келет экенбиз да. Анан менде дагы ошондой сапаттар көп да, чындыгындачы. Бирок бул жашартпайт, тескерисинче карытып салат го. Карытып салат. Ооба да. Себеби дегенде бүт нерсени сиздер көңүлүңүздөр менен кабыл аласыздар. Бат алып, бат өзүңүздөргө, анан бат жайылып, ушундай менде ошондой мүнөздөр бар да. Кичинекей нерсени дагы жүрөгүмө алып, анан ичиме салып, анан кайра кечирип коюп, ушундай нерселер көп болот да менде негизичи. Анан эмнеге билбейм, балким чыгармачыл адам же эл адам болгон үчүн же жаш көрүнөбүзбү? Айтор. Балким музыка сиздерди жашартат. Балки музыка жашартат. Сырдашыңыз ким? Ким менен сырдашасыз? Сырыңызды ким менен бөлүшөсүз? Сырдашым негизи апам, анан менден кийинки сиңдим. Ошол көбүнчөсү ошондой көп ичимдеги сырымды, анан момундай кылсам кандай болот, андай кылсам кандай болот деп ушундай көбүнчөсү апам менен, анан менден кийинки сиңдим, эжемдер. Канча бир туугансыз? Биз негизи 7 бир тууганбыз. 7 бир тууган. Алардын сиз канчанчы? Мен 5-чиси болом. Кыздардан 3-чүсү болом. Өзүңүздү өнүктүрүүгө маани бересизби? Өстүрүүгө. Мун үчүн сиз эмнелерди кыласыз? Эми адам өзүн өнүктүрүү үчүн мен ойлоп калдым, ал бир гана адамдын өзүнөн гана деп ойлоп калдым. Бир гана эми жакшы сапаттарды үйрөнүш керек деп ойлоп калдым. Жок, ойлоп калдым бул башка, ойлоп атасыз да, бирок мун үчүн аракет, ошондой бул нерселерди жасап атасызбы? Ооба, эң биринчи ал аракет экен адам баласына. Аракет кылсаң берекет деген макал бар эмеспи? Ошол бир гана аракет экен көбүнчөсү. Ал үчүн аракет кылыш үчүн адамда биринчиден эрк керек экен. Анан эки жактан жакын адамдарыңан моралдык жактан колдоо керек экен. Өзүңүздү кандай сезесиз? Мен күчтүү айыммын деп эсептейсизби? Кээде ошентип эле ойлоп калам. Себеби дегенде кылган жумуштарыма мен күчтүү экенмин дебеймин. Өткөн кеткендерге, көп кыйынчылыктарга чыдап, ошол нерселерге баш ийбей,
ген үчүн кээде өзүмө өзүм ошондой суроо берип калам. Эмне өттү башыңыздан эң оор, кыйын? Эми чыгармачылык жактан дагы деп айтсам болот. Анан турмуш жактан дагы болуп өттү десем жаңылышпайм го. Эки тараптуу оор бир сыноо болгон турбайбы сизгечи? Эки жактан сыноо болду деп ойлойм. Анан кээде апам дагы айтып калат, сен күчтүү экенсиң, себеби дегенде ушундай башыңдан ушундай нерселерди өткөрүп келдиң, өткөзүп атасың, бирок мындай туруштук бербейсиң. Ошол нерсеңе таң калам дейт да апамчы.